Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Уштурик көрсөтүүсү. Бүгүнкү коногубуз көпчүлүккө маалым болгон популярдуу ырчы, куудул, пародист Санжар Бердибеков болмокчу. Мындай ошту кыздарга жазганда, мисалы үчүн ош дегенде биз мындай пахтаны билебиз, Мисалы үчүн ош көрсөтөт дегенде деле пахтанын сүрөтүн тартып коет. Анан ушундай пахтаны аралаштырып жаздым эле да. Ошту кыздар пахтадай, жумшак болот мүнөзү, байке дебей ака деп, ширин болот сөздөрү. Пахтаны аралаштырышым керек экен да мен. Пахтаны аралаштырышым керек. Пахтаны, мен дагы ошту кыздарга бир төгүп коеюн. Сагынып мен аларды, ошко тез-тез барамын. Ака дегенде шарт эле пахтасын жулуп аламын. Санжарке, саламатсызбы? Шоу чөйрөсүнө кайрадан жаңы дем менен, жаңы күч менен келишиңизди кош колдоп тосолобуз жана кош келипсиз демекчибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Ош шаарым, рахмат сиздерге ушундай концерттин алдында чакырып, бир аз болсо да маек алып коебуз дегениңиздерге. Кудайга шүгүр, жүрөм. Кайрадан жаңы дем менен келдиңиз деп калдыңыз. Ошондой деп күтүп атабыз. Туура эле айттасыз. Мен 4-5 жыл шоуда эле жүрдүм. Бирок айылдарда, райондордо, тоолордо, ушуларда гастролдо жүрдүм, тойлордо жүрдүм. Чындыгында чоң сахналарга чыкпай калгам. Эми Кудай буйруса, биягына колдон келишинче иштеп, жаңырларды, жаңы сатираларды, жаңы хохмаларды даярдануунун үстүндөбүз. Концерт менимче жакшы болот. Кудай буйруса, досторум баары келишет. Айылдарда, тоолордо кыдырып, шоу куудулдарды тартуулап жүрдүм деп атпайсызбы? Анда биз чындыгында эле 2 күндүк концертиңизди көрүп таң калганбыз. Ушунча дем алуудан кийин 2 күндүк бул жаңылык депчи. Концертиңиздин баягы өзгөчөлүгү эмнеде? Чындап эле ошол тоолордон жаңы сатираларды топ-топ чогултуп келдиңизби же дагы кандай өзгөчөлүк мындай элге суна аласыз? Эмне өзгөчөлүк киргизип атасыз да бул жолу? Эми мындай да өзгөчөлүк кандай? Өзгөчө концерт ушу тоолордо, айылдарда жүрүп кызыктуу окуялар көп болгон. Ошолордон айтылат. Колдон келишинче азыр Кыргызстаныбызда болуп аткан көйгөйлөрдөн айтылат. Өзү мен саясаттан алысмын өзү. Бирок Тынар досум болбой эле бул концертте дагы сатирага, саясат сатирасына тартып атат. Анан өзүм жазган хохмалар, турмуш, азыркы болуп аткан окуялар, эми билесиздер да Facebook, YouTube дегендерде мени гана көрбөйсүн. Ошолордон аралаштырып анан жаңырларым жазылып атат. Аябай жогорку деңгээлде Дорон Жолдошев деген агам жазып атат, бүтүп калды. Ар кандай темадагы тамашалуулар, сөз обон өзүмө таандык ырлар, дагы чоң-чоң акелеримин ырларын жакшынакай кылып жаздырып, сатиралар ойнолот. Айтор чын жүрөктөн чыккан. Чын жүрөктөн концерт бермекчибиз. Мен ойлойм, элдер нааразы болбой кетет деген ишеничтемин. Себеби даярдыгыбыз жакшы. Азыркы болуп жаткан окуялар деп калбадыңызбы? Анан ойлоп калдым да, азыркы болуп жаткан окуялар эми аябай эле көп да, саясаты деле, социалдык турмуш деле. Анан айрыкча кайсыл көйгөйлөр, кайсыл окуялар мындай сиздин сатираңыздын торуна түштү экен да? Кайсыл нерселерди бир күлкү менен чаап калайын деп камынып турасыз? Телефон, интернет, мигрант болуп иштеп жүргөн туугандарыбыз жөнүндө айтылат. Кыргызстандыбызда анча-мынча болуп аткан окуяларды элдин баары билет. Жөндөн жок эле пайдасы жок нерселер чыгып атпайбы азыр? Эми азыр ачыгын айтпай эле коелу. Эксклюзив кылбайлы сыртын чыгарып. Айрыкча саясий темаларга элдер кызыгышы мүмкүн да, саясий эмнелерди айтышы мүмкүн, кимдерди сындап калышы мүмкүн? Саясий темалардан азыр мына акимдерибиз, мэрлерибиз, губернаторлорубуз алмашып ротация дейт го. Ошолор темасында кетет. Өзүнө эстелик койгондор туурасында кетет. Анан эми ушуга окшогон темалар. Эми бул көпчүлүктүн идеясы, бул көбүнчө сатира, саясат сатирасы Тынарга таандык. Тынар ушу жолдо жүрбөйбү. Мен көп кызыкпайм. Көп эмес, такыр эле кызыкпайм саясатта.
Анан эми партнер болуп чогуу ойношко туура келип атат. Анан ошол жалгыздан сүйлөйбүз ба хокма деп коет. Каерде көп көйгөйлөр айтылат кыздарыбыз жөнүндө, кыздарыбыз эле эмес жигиттерибиз жөнүндө дагы. Анан Санжар Бердибеков дегенде эле баардыгынын баягы оюна, кыялына биринчи кезекте сиздин тайнеңиз келет эмеспи? Тайне тууралуу сатиралар бул жолу да болобу? Эми бул жерде ретро дейби же кандай эски сатиралардан ойнойбуз деп атабыз бирөөнү. Тынар бирөөнү тартуулап атат. Мен башка бирөөнү айттым, Рысбек айтып атат. Сен айтканга тайнем деген. Эгерде элге ошол тайнем деген интермедия жаккан болсо, любой интермедия кошуп ойноп кое берем тайнемдичи. Ишке албайсызбы айтың қазір? Паспорт барбы? Ар бир адамда паспорт болуш керек. Паспортың болбогондон кийин сен адам эмессиң деп бага. Ошон жиндилерге ким берди? Тайнем паспорт алып берген. Тайнем жаман сагындым мен. Силерчи? Көрөйүн, буга ким берди экен паспорт? Тайнем эмне кылып атты экен азыр? Ошо сагынсаң бар тайнең ай, мен пешинимде. Тайнем арна урут чыгаргандан тайнем! Баны чабык сиңетиме. Концерт канча саатка созулат? Эми 2 саатка уруксат берет экен, биз колдон келсе 3 саат деп атабыз. Дагы акчасын төлөп кошумча театрга. 3 саатка белгилеп атабыз. Эгерде элдер жакшы кабыл алып, дагы койгула десе, узарта беребиз, анын эч немеси жок. Биз көнүп калганбыз. 5 саатка чейин концерт кое беребиз. Рахман Разыков көндүрүп койгон бизди. 100 адам болобу, 10 адам болобу, 1000 адам болобу койгонго даярбыз. 2 саат эл үчүн кызмат кылып койсок боло берет, жараша берет. Аталар согушуп, эгер аталар жок болгондо апам экендик согуш болот эле да. Апалар согушмак. Апалар качан согушту эле? Дайым эле согушат го. Өткөндө эле согушту го, телевизордон көргөн. Апалар согушту. Апалар согушту берет, алар жаман согушат экен. Жумуртка менен атат экен, тарс экен. Жо, ал апалар ким менен согушту? Аяктан эле астынан чыккан эркектер эле жумуртка тукум менен тарс экен. Агылып түшөт. Бу жиндин өткөндө жана көлдө түптө болуп беле, жана аялдар жумуртка менен атууруп кууат беле бир 3-4-төнү. Ошо да апам экен. Апалар эмне ойноп согуштурбу? Тирилик кылайын деп согушуп атат. Жин ошолор тукумду кууруп жебейби? Ар бир сөзүңүздөн кийин эмне деп атам деп бир аз сизде баягы чоң сахнага, телеканалдарга чыкпай жүргөндө бир толкунданууларынан тартынуулар болуп калган окшойт. Же бул сизди мындай чыгармачылыктан алыстап калды деп түшүнсөк болобу, же кандай бул? Алыстаган жерим жок. Анан Кудай буйруса мына эми турмуштар кандай болот экен? Чоңоюп келатабыз. Токтолот экенсиң. Молдо болуп кетти деген сөзүңдө да жан бар. Молдо эмесмин. Молдо өтө илимдүү, билимдүү адамдар молдо болот. Ошол тарапка Биз деп айтайлы, биз мусулман адамдарбыз. Сахнада болобу, башка жакта болобу, дин жакты кармана жүрүш керек экен. Биз устаздардын, диндеги адамдарга дагы барып акыл кеңеш сурайбыз. Сахнага чыкса болобу, мынтип сүйлөсөк болобу, кандай жүрсөк болот дегендей, деме? Көп темада кайрылабыз. Анан Кудайга шүгүр, ушул динди эң биринчи дин. Эң биринчи. Демек сатиралар да ошол тарапка болуп барат. Араларында бар. Араларында айтылат сөз. Биринчи ошо Аллахтын аты менен баштайбыз. Эми чындыгы да мен оң болуп, молдо болуп, бир жолу илимдүү, билимдүү болуп кеттим деген жерим жок. Аракет кылып, ошо тайнем, таятамдар көз өткүчөктү намаз окуган адамдар болгон. Ошолордун дагы сөздөрү, баягы айткан сөздөрү мына флешкада эмне айланып атат да, чыгып келатат. Ошолор таасир этип, баягы жаштык кезде көңүл бурбайт экенсиң. Жүрө берет экенсиң. Азыр балдар чоңойду, окуп калышты, алды 9-класска барып калды. Олорду караш керек дегендей. Анан тууган уруктар дагы, устаздарым дагы Санжар эми токтол эми чоңоюп калдың буягы деген сөздөр таасир этип, кыскасы ушу жакшы адам болоюн, жакшы жолго түшөйүн. Чыңгыз абабыз айткандай адам болуш аста-аста, жаман болуш билбастан дегендей. Анда
Жаңағы ырларда жаздым деп атпайсызбы? Ошондо сенин дүкөнүң деген ырлар болбой калдыбы? Сенин дүкөнүң Şirin 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 senin sözünden Sen istegen dükkanın menin yolumda Senin dükkanın menin yolumda Hey senin dükkanın Жақшы көрөмүн Сода кылып дайыма өзүңдү көрөмүн азыр Акырларыңыздын тематикасы каяка кетип атат деген. азыр акыркыларым азыр жаңыр сөз обону менен жаздым. Тойлор болсун деген ырым бар. Ал бир гана 2 жашкарын албайт. Кандай той болсо деле ырдала бере турган ыр. Москва Бишкек деген ырым чыгат. Мигранттар жөнүндө. Мигранттарга көбүрөөк басым жасай баштапсыз. Өзүңүз дагы мындай кыдырып келген окшойсуз. Мен бар Россияга көп бардым. Бир жана сүйүнөсүн көрүп алып, элдерибиз иштеп, бизди колдоп, ушакта кыйналбаста да бизди колдоп, мейман кылып, узатышып, кээбирки жактарына жан дүйнөн кыйналат экен. Чындап жаштык кезде көп көңүл урбайт экенсиң, чоңойгон сайын элиңди аяй баштайт экенсиң. Кыздарды, үкөлөрдү, балдарды. Кыргызстанга акча салган ошолор да. Кыргызстанда эмне чоңдор менен эле аксакалдар анан сак окшогондор эле калдык өзү. Тирилик кылам акча табам дегендер бүтүндөй дүйнөнүн 4 тарабына кетти. Бир эле Россия эмес. Америка, бияк Корея, бияк Кытай, Турция, Казакстан. Ошол. Сизди бир аз ойлондуруп койдук окшойт. Ошондой болсо дагы теманы сиз менен маектешүүдө бул теманы көтөрбөй койсок да туура болбой калат. Негизи атаңыздын сатираларын кайра жандандыруу ниетиңиз барбы? Ошол нерсени элдер сагынып калды деп ойлобой атасызбы? Ошол кишинин сатираларын кайра жандандыруунун мезгили келип жеткендир балким. Жакшы туура суроо бердиң. Атам болбосо, эл болбосо мен ким элем? Туура бир бадириң элем да. Эрке боласыз. Эл ошо атамын көз өткөндөн кийин, тайта тайнемин көз өткөндөн мен элдин көзүндө эле калдым. Элдин тарбиясын алып эле элдин алдында чоңоюп келатам. Мен кандай экенимди жалпы эл билет. Эрке бала, шок бала дейт. Тентек бала дейт көп жерде. Анан мен анчалык эле жамандык кылган бала эмесмин. Нарагыман ошондойдурмун. Эчтекени жашыра албайм, айтып жүрө берем. Анан атамдын сатирасы сөзсүз ойнолот. Ар бир концертинде ойнолот. Азыр дагы ошол бир сатирасын даярлап атабыз, Тынар Рысбек үчөөбүз. Ошондон кийин күн тийип турган учур экен, аялды жасаганда күндүн нурунан алып, анан айдын ойнолугу менен токтоолугунан кошуп аралаштырып. Аралаштырып, дагы эмнеден кошсом деп туруп, ушундай караса гүл өсүп турган экен, ошо гүлдүн назиктиги менен жытынан кошуптур. Биякта караса суу агып аткан экен, суунун тунуктугунан кошуптур. Кандай жасалып атат аял. Анан асманды карабай койсо, сагызган учуп кетип аткан экен, шакылдагандан кошпойт. Канча сатирасы бар эле, балким ушул нерселерди бир топтоп аткандырсыз. Мен аны эсептебепмин бирок. Эсептебедим, эми көп да Аралаш театры андан көп сатираларды ойноду бул кишилер. Биздин устаздарыбыз ушу кишилер да, Рахмаразов, Абдулла Иманкулов, Атам, Күмөндөр, Абулов. Бир эки жигит таанышып атат. Өзүмө окшогон эле колхоз билинип турат ар жагы. Шаардын кийимин кийип алган да. Жандагыдан сурап атпайбы? Ты из где? Вот это? От колхоза Үчемчек. Үчемчекти түшүнбөй калды чамасы. Чего? От колхоза Трисиска. Трисиска. Здесь Чоделищ, город. Университет читаю. Университет читаешь. А как тебя называют? Меня называют, короче, Брончу. На ветер родился, да? Телевидениеде Атай Ариф бар экен, сүйлөшкөн, эгерде керек болсо бүт көчүрүп беребиз дешкен. Анан эми туруп тура берсин деген, керек малды алып.
ойнолот. Концертиңизге аяшталарыңыз да келе. Эми бул концертти айышталарым келет. Көп адамдар эмне чакырбадың деп атат. Мисалы үчүн атактуу эле акаларым, аттарын айтпай эле коеюн, чоң кишилер. Келбей калгандарды айтпай эле койгуңуз, бирок келе тургандарды. Чакырбадыңго деп атышат. Чакырбадыңго, биз деле барат элек. Кудулдардан айтып атат, биз деле барат элек. Ырчы карындаштарым айтып атат, неге чакырбадыңыз? Биз 3 сааттык программа даярлап атабыз, сценарий менен. Элди тажатпагандай. Гүлжигит, Тынар, Рыспек, мен. Анан кудулукаларым бар, Дөөлөт Мадымаевдин баласы. Анан эми баары бир аяшталарыман да келип калышы мүмкүн. Мүмкүн. Акаларым келип калышы мүмкүн. Атактуу ырчы акаларым. Аларды эми аксакалдар кыйнабайын силерди. Жаштар өзүбүз эле нары бери тому жери кылып коебуз. Дем жакшы даярланып атабыз, ошондой кыз. Такси айдап, жылдап айлап, кеземин борон бурганак. Мени күтүп, такси күтүп, чыгар деп колун булгалап. Издеймин сени жол карап, чыгар деп колун булгалап. Дагы мындан да чоңураак концерт Бишкекке бир жакшы чай концерт уюштурайын деген пландар бар. Ошондой кездерде аяшталарымы, дагы акелерими, эже карындаштарды чакырып, шоу кылып жакшы бир концерт өткүзөм деген тилек ниеттер бар. Кыскасы мен быйыл кириштим. Эми мындан буяка Кудай кааласа тынбай, токтобой алдыга кете беребиз. Кудай колдосо, эл колдосо. Эфирибизге конок болуп келип бергениңизге чоң рахмат. Жана дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындан ары өзүңүз айткандай алга журналисттерге таарынбай эфирибизге конок болуп байма-бай каттап туруңуз демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бул жолку маегибиз да соңуна чыгып барат. Ал эми жалпыңыздарды 19-20 ноябрь күнү Ош драм театрында боло турган Санжар Бердибековдун шоу Кудул кечесине баарыңыздарды чакырып өтмөкчүбүз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.